Саламатсыздарбы, Бишкек шаарынын тургундары. Бүгүн биз Бишкек шаарында Дүйнөлүк банк каржылаган долбоордун алкагында ушул жылуулук көрсөтүлүп аткан кызматтын сапатын да көтөрүү максатында биз деген жаңы техника алып атабыз. Негизи долбоордун жалпы көлөмү бул деген 37,9 миллион долларды түзөт. Анын ичинен 8 миллион бул грант менен берилген да. Кошумчалап кетиш керек. Ошол 37,9 миллион доллар бул деген негизинен магистралдарга, жанакы жылуулук тутумуна, жана пункттарга арналганда. Жүргүзүлгөн иш алкагында 4,5 миллион доллардан ашык акча каражат үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алды. Ошол үнөмдөлгөн акчанын ичинен 1 миллион долларга ушул техниканы алып атат да бүгүнкү күндө. Ошондо мен так айтып кетиш керекмин, бул деген ушул жетекчилигинин алып барган ишинин мындай натыйжалуулугу да ушул ишти да кылып, акчаны үнөмдөп, анан ушундай кошумча ишканага ушундай шарт түзүп бергени бул жакшы көрүнүштөрдүн бири деп ойлойм. Ошол үнөмдөлгөн акчанын алкагында азыр мына 27 атайын техника тапшырылып атат, анан 33 атайын жабдуулары дагы бар да.